Саламатсыңар балдар. Баарыңар жакшы жүрөсүңөрбү? Маанайлар кандай? Баарыңардын маанайларыңар жакшыбы? Азаматсыңар. Дайыма күлүп жүрсөңөр, силер бизге жылмайсаңар, силерге аалам жылмайт. Андыктан дайым жылмайып жүргүлө балдар. Азыр адабий окуу сабагынан желмогуз деген жомокту окуп чыгабыз. Биринчи сабагыбыздын максаты менен таанышып алалы. Жомок менен таанышып, мааниsin түшүнөбүз. Сүйлөкөйбүз, ой жүгүртөбүз, эске сактообуз өнүгөт экен. Мээримдүү болууга тарбияланат экенбиз. Келгиле анда жомокту биргеликте окуп чыгабыз. Кеч суукта сыртка чыккан төлөнбүбө байбиче желмогузду көргөндө эсинен танып жыгылды. Ой саап көтөрүп келе жаткан чакасы колунан ыргып, калдырт-шалдырт эте жерге түштү. Бир окумда эсине келсе, Капчыгайдын шамалы алигидей эле ызылдап, көк аяз жер сууну каарып турган экен. Өзү небак эле көк муштум болуп калыптыр. Тиши тишине тийбей калчылдайт. Ошол тапта жанында жаткан чака дагы калдырттады. Карасы жанагы кышылдаган желмогуз чакага башын салып алып, жалап жуктап жаткан экен. Көңүлү дагы караңгылай түштү да, чаканын калдыртынан кайра эсине келди. Көрсө желмогуз чаканы таштап, кышылдап маасысын жалаглап болуп, көйнөгүнүн этегин жайма-жай жей баштаган экен. Байбиченин эси ого бетер чыгып, 2 кадам жердеги дубалды көздөй жыла баштады. Желмогузду кароого даабайт. Эптеп каалгага жетсе, үйгө кире качмак да бекинмек. Бирок көйнөгүнүн этегин аймап жаткан желмогуз аны жылдырар эмес. Күшүлдөп көйнөгүн улам тытып жеп жатат. Бышылдаган сайын желмогуздун ысык деми бечара кемпирдин тоңуп калган тизелерин каптап өтөт. Эптеп каалгага да жетти. Бирок ачып кире качканга даремети келбей койду. Денеси шалдай өлүп калгандай. Анан кызык башталды. Бир окумда байбиче желмогуздун 4 аяктап турганын көрдү. Буттарына тай-туяк кийип алгандай, а үстүнө эски бир купайкени жамынып алыптыр. Башы кадимки эле уйдукундай өңдөнөт, бирок андан кичирээк. Чоң эне, тур! Көйнөгүңдү кашка музоо жеп жатат! Чүкө ойноп жүрүп жаңы эле короого кирген небересинин чырылдаган үнү чыгат. Өш! Ой, өлүп кеткир, өш! Тур, чоң эне! Байбиче кайраттанып өйдө боло берди эле, небереси сарайга кууп бараткан музоо балага наарасы болгондой мө деп үн салып койду. Бул окуяны уккан чоң ата аябай күлдү. Көрсө небереси суукта мурдунан көк буу чыгып үшүп турган музоого боор оруп, көңгө жабылып турган, эскирип далдалы чыккан тыдык жерлеринин пахтасы самсаалаган эски купайкени жаап, 2 жеңин музоонун 2 алдыңкы бутуна кийгизип, топчуларын бүчүлөп коюптур. Мына кандай сонун жомок экен, балдар. Чоң эненин эстен таанып жыгылышына эмне себеп болду? Ал желмогузду көргөндө коркуп кетти, ошондон жыгылып калды. Байбиче желмогузду кандай абалда көрдү? Буттарында дейт, тай-туяк кийип алгандай дейт, башы уйдукундай өңдөнөт, бирок андан кичирээк дейт. Анан үстүнө бир эски жыртык күпейкени жамынып алыптыр дейт. Ал желмогуздун өзү эмне экен, балдар? Ал негизинен торпок болчу экен. Торпокту ким антип кийиндирип коюптур? Баягы небереси көңгө жаап койгон эски күпейкени алдыңкы 2 колунун буттарына кийгизип коюптур. Торпоктун алдыңкы 2 бутуна күпейкенин жең болот го, ошолтип кийгизип туруп, топчуларын топчулап коюптур да. Ал эмнеге антти деп ойлойсуңар? Анткени бала аябай мээримдүү экен, ушул торпогуна боор уруп, үшүп калбасын деп, ошентип кийиндирип койгон экен. Биз да ушул баладай болуп мээримдүү боло алабызбы? Албетте, мээримдүү болуп, инилерибизге, мына суук түшүп атат, инилерибизге кам көрүп, бутунда байпактары жок болсо, байпактарын кийгизсек болот экен. Түнү же болбосо күндүзү түшкү маалда уктап туруша турган мезгилде ачынып калса, үстүлөрүн жаап, жылуулап койсок болот.
чөжөлөрүбүзгө жем бергенге жардам берсек болот экен, ошентип апаларыбызга жардам берсек, мээримдүү, ыймандуу бала болгонго үйрөнүп баштайт экенбиз. Баарыңарга көңүл бурганыңарга чоң рахмат балдар. Силерге тапшырма ушул желмогуз деген теманы 1 мүнөттүн ичинде канча окуйт экенсиңер мага запись аркылуу окуп жөнөткүлө.